Бүгүн Кыргызстандын Борбор калаасы Бишкек шаарында маршруттук каттамдарга иш таштоо болуп, адаттан тыш көрүнүш байкалууда. Жалаң гана жеңил машиналар, автобустар жана троллейбустар калды. Бул жарандарды түш өлтүдө. Шаардыктар үчүн бүгүнкү маршруттук каттамдардын иш таштоосу майрамдык маанайга айланган. Анткени бири жөө жумушуна барса, бири окуусуна жөө барып, ушундай атайын кыйынчылыктарды баштарынан кечирип жатышат. Ал эми аялдамаларда кишилер толуп калган. Мектеп окуучусунан тарта карыяларга чейин кезиктирүүгө болот. Баары тең буга чейин күтпөгөн автобус менен троллейбусту зарыгып күтүшүүдө. Бул көрүнүшкө нааразы. Ыңгайсыз, билбейм. Студент биз баарына эле кечигип атабыз. Билбейм, автобустар анда машкалар токтосо, троллейбустарды, автобустарды көбөйтсүн да. Кечигип атабыз жумушта. Мындай площадка менен кетип бартабыз. Кичине адамдар аларын көп калган, акча кармай. Күнүнө 3000-4000 жөнүн табат. Жол кирен көбөйтсүн, анда айлыкты көбөйтсүн. Троллейбус менен автобустарга эл батпай, сыртта калган учурлар болуп жатты. Оозу мурдуна чейин элге толо, жык-жыйма болуп жүрүшөт. Айрыкча айдоочулар үчүн өзгөчө кирешелүү күн болду. Бүгүнкү жакшы болот, мен кеттим шашатам. Өзгөчө күн болгондо. Өзгөчө күн болот. Көп болуп, Бул кырдаалдан такси кызматы абдан жакшы пайдаланууда. Пузиктердин ордун такси ээлеп, аялдамада кыдыракей таксичилердин унааларына толуп калды. Айдоочулары пайдага туйтунуп жатканын, жаап жашырганын байкоого болот. Ошол эле чыгып кетип атат, пробка болгонуна байланыштуу. Маршрутка чыкпаганга элдин баары тиги эмелерин айдап чыга алды го дейм, өзүнүн машиналарын. Айрым таксичилер улгайган жарандарды бекер да ташып жүрдү. Дедушек, бабушек я бесплатно довожу. Вот. Да, сегодня. Я лично не хочу на этом заработать, я просто помогаю народу, да? Им нужны просто с нас деньги еще раз. Какой-нибудь повод, чтобы с нас еще подоить. Ал эми нааразы тарап болсо, эки гана талап менен иш таштагандарын билдиришүүдө. Биринчиси ар бир орунга камсыздандыруунун алып таштоону. Экинчиси жол көзөмөл кызматынын обу жок текшерүүсүн токтотуу талаптары. Камсыздандыруу боюнча жакында ар бир айга 750 сомдон төлөө милдети жүктөлүптүр. Семьясында жалгыз иштейт, 5-6 баласы бар. Алар эптеп кредит алып ушуну айдап келатат да. Анан ага эртең күнү дагы 700 сом кошуп койсо, 750 сом айына. Буга какой-то ошол 750 сомго бул колодкасын которуп алат. Чындап келсечи, а колодкасы бизде маршрутта бат-бат которулуп турат, мисалы. Ошол эле маалда юристтер, пузиктер менен эл ташкан компаниялар мэрия менен келишим түзүп жаткандагы келишимдердин аткарышы керек. Бул нормалар аткарылбаса, мэрия чараларды көрүшү керек экен. Бардык эле осолор бүгүн өзүнүн транспорттарын чыгарбай койду. Мэрия эмне кылат? Баары менен келишимди жокко чыгарабы. Баарына карата кандайдыр бир штрафтарды баарынан сот аркылуу өндүрөбү. Бул эми ачык суроо. Эгерде баары менен келишимди жокко чыгарса, мэрия элди мындай транспортунан камсыз кыла алабы? Мен ойлойм, камсыз кыла албайт. Себеби мына көрүп турабыз, автобус, троллейбустар жетпейт экен. Бишкектин мэри жүргүнчү ташуучу ишкана ээлери менен жолугуп, 1-апрелден тартып күчүнө кирип жаткан мыйзамдар аткарылышы зарыл экенин белгиледи. Ал эми ишкана жетекчилер маршруттук такси айдоочулары менен сүйлөшүп, жакын арада кайрадан каттамды жандантууга убада бергенин билдиришти. Нааразы тарап бирок эртең да керек болсо талаптар аткарылмайынча ишке чыкпаарын ачыкташууда. Айдоочулар форма менен жол кире акысын көтөрүү талабы айтылбаганын эскертишти. Улукбек Кутманбаев, Канат Жолочиев, РТВ Медиа.